Бишкектин четиндеги пригородный айылында турак жайдан өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирген. Маалыматка ылайык, өрт бүгүн 26 ноябрь күнү пригородный айылында жайгашкан турак жайдан чыккан. Өрттү өчүрүүгө саат 10:25 1 май райондук куткаруу бөлүмүнөн бир бөлүм, кошумча саат 10:38 дагы бир бөлүм тартылган. Өрт саат 11:33 толугу менен өчүрүлгөн. Каза болгондор жана жабыр тарткандар жок. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирген. Суусамыр өрөөнүндө пандемия шартында муктаж үй бүлөлөргө көмүр, кийим-кечек таратылды. Бул демилге Суусамыр айыл аймагында туулуп өскөн Сыргак Келдибеков жана Ас-Сафа кайрымдуулук фонду менен биргеликте ишке ашырылган. Бул тууралуу Суусамыр айыл аймагынын активисти Нурзат Райымбекова аталган уюм 5 жылдан бери Суусамыр айылына көмүр, кийим-кечеден жардам берип келишет. Быйыл муктаж адамдарга 150 тонна көмүр таратылды. Мындан тышкары муктаж болгон жаш балдарга кийим-кечек, жууркан дагы берилди деп билдирди. Нарын облусунун Актала районуна жаштар үчүн ак өргө курулду. Актала районундагы Баетов айылынын босогосуна ак өргө тигилип, ачылыш аземи болду. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл аксакалдары жана жаштар катышты. Ак өргөнүн жолуна шагыл төгүү, отургучтарды орнотуу, жасалгылоо иштерине жергиликтүү бюджеттен 300 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Алдыда ак өргөнүн жасалгылоонун экинчи этабы бар. Анда суу жеткирүү, айланасын жашылдандыруу, жарыктандыруу өңдүү иштери аткарылат. Аталган ак өргө жаштардын ар кандай салтанаттуу иш-чараларын, үйлөнүү, той же жөн гана эс алуу убактыларын өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Анын ачылыш аземинде Элдияр Зардарбек уулу жана Ажар Момунбек кызынын үйлөнүү үлпөтү өттү. UFC чемпиону Хабиб Нурмагомедов машыктыруучусу менен Кыргызстанга келет. UFC чемпиону Хабиб Нурмагомедов машыктыруучусу Хавьер Мендес менен Instagram баракчасына Кыргызстанга келип көк бөрү оюнун көрүү каалоосу тууралуу жазган. Мендес менен Нурмагомедов азыр Бириккен Араб Эмирлигинде жүргөнү маалым болду. Машыктыруучу Кыргызстанды кайрадан көргүсү келип жатканын кыргыз ишкери менен жолукканда айткан. Кереметтүү Кыргызстанга барууну чыдамсыздык менен күтүп жатам. Ошондой эле көк бөрү оюнун да көрсөк дейбиз деп жазган Мендес. UFC чемпиону да Instagram баракчасынын Stories бөлүмүнө жакында Кыргызстанга барам деп жазган. Белгилей кетсек, 2018 жылы Хабиб Нурмагомедов Улуттук Олимпиада комитетинин чакыруусу менен Кыргызстанга келип кеткен. Анда ал Кыргызстанда ушунчалык атактуу экенине таң калганын билдирген. Жамааттык медиа Кыргызстандагы акыркы окуяларды бейтарап чагылдырууусун улантат. Биздин каналга катталып билдирүү калтырыңыз.